дарак өстүрүш керек. Фонтандар бар, скамейкалар бар, детский игральный немелери бар, оборудованиялар бар. Иштеп ататтар, эми бүтүп калса аябай сонун болмок. Таптаза болуп, асфальттары тегизделип, биягы бир катар жүргөн эмелер жакшырып атат бардыгы. Ош шаарынын Жиделик көчөсүнөн баштап Касымбек көчөсүнө чейинки 1 километрдеги аралыктагы аймак ахват болгон. Салиева көчөсүн биз 25 июлда баштаганбыз. Срок 6 ай. 25 январь 2020 жылга чейин негизи. Бирок эми азыр основной иштердин бүт эле направление боюнча бул жерде кандай жолдорду кеңейтүү, лотокторду алмаштыруу, эски лотокду алып ордуна жаңы лотокторду басуу, озеленение, полностью полетний трубаларды өткөрүп жаңыдан бакы кийин озеленение болот. Дарак өстүрүш керек. Фонтандар бар. Могул жакта 4 үй бар. Алардын алдындагы бакы остановкаларын, стоянкаларын, жолдорун, ошол иштери, скамейкалар бар, детский игральный немелери бар, оборудованиялар бар. Негизги азыркы иштер жасалып аткан иштердин где-то баштаганыбызга 3 ай болуп калды. Бардык направление боюнча иш кетип атат. Мына электричестволор да бар. Булар эскилерин уже алып таштадык, демонтаж кылып, жаңыларын уже даярдап алгайсыз жерлерде даярдап атышат, койгондорун коюп атат скверлерде. Иштер негизинен бир 50%тен ашып калды да. Аракет кылып атабыз эми быйылкы жылда бүтүрөлү деген ниетибизде. Асфальтка даярдыктар кетип атат, эми погода ошо кышка жакындап калды. Мына асфальтка даярдыктар болуп атат бар жогун. Эми бул дорожканы биз баягы этап менен бөлдүк. Могу кожзаводко бурулган жерге чейинкисин бир линия кылып туруп, лотокторун полностью алмаштырдык, LR60 деген. Азыр бул жагын быдыбадо деп коюп келатабыз. Заводторубуз бере албай атат. Завод лотокторду. Себеби бул жерден 1-2 завод чыгарат. Заказдар абдан көп. Почти Ош, Жалал-Абад, Баткен областы боюнча бул жактан алып кетет. Очередке туруп бир жумада 1 жолу 2 жолу кете алабыз. Ошол бир аз иштер кармалып атат. Бул жагын уже мына 447 метрдин басып бүттүк 2 слойун. Бул жагын уже даярдап атабыз. Бир 3-4 күндүн ичинде, Кудай буйруса, мен бүгүн эртең жамгыр деди, билбейм. Болсо биринчи слойун, экинчи слойун басып чыгып кетебиз деп ниеттебиз да. Бул жагын кожзаводко чейин бүтсөк, кайта бул жолду биз тегерет ачабыз. Себеби баягы бул жерде маршруткалар бар, жашаган жителдер бар. Буларга удобный болуш үчүн биз бул жакты бүтүп ачып беребиз да, аркы тарапка өтөбүз. Бул жакка расширение, могул жерде 447 метрге чейин 7 метр ширина, ал жагда 7 метр, бул жак уже 10 метр болот. 7 метр 10 метрге жылат. 10 метр болот да, 7 полоса жатам. 2 полоса ошону менен баягы Жиделик көчөсүнө чейин 10 метр болот. Мен мына ушул Салиева 20 домдо жашайм ушул жерде. Бул жерде мына иштер жүрүп жатканга бир кыйла болуп калды. Азырда иштер жүрүп жатат. Эми азырда биздин билишибизде бизге жеткен маалымат боюнча жакшына иштер болуп атат. Эгерде ушул иш бүтүп калган болсо, мына жерде жүргөн жашоочуларга жалпы эле ошол ХБК деп коет мына жерде Салиева көчөсү. Аябай жакшы болуп калмак. Бурда деле мына жер аллея болчу. Эми муну дагы оңдоп түзөп иштерин жүргүзүп, мына жолдорун түзөп, жакшына кылып иштеп ататтар. Эми бүтүп калса аябай сонун болмок. Эми бүтүп калса биз дагы келип мындай аяк бияка басып дем алып дегендей жакшына болуп калат деген үмүт тилекте турабыз. Ошол жакшы болуп атат иштери. Сизге жагып атабы? Жагып атат, жакпай эле жагып атат. Мына жерлери таптаза болуп, асфальттары тегизделип, аяк биягы бир катар жүргөн эмелер жакшырып атат бардыгы. Мыналардагы баскан жерлерибиз дагы оңолуп түзөлүп жакшы болуп атат. Эми гүл коюп дагы башка түзөлөт деп атат. Дагы болгондон кийин дагы жакшы болот деген үмүттө турабыз, ой болот дейбиз. Жакшы, баары жок жакшы.
Салиева Ош шаарынын Манас ата районунда жайгашкан Салиева көчөсүнүн көрктөндүрүү жана жашылдандыруу долбоору боюнча бул 2021 жылды мэриянын иш планына киргизилген. Жалпы сметалык баасы 116 миллион болсо, тендердик баасы 87 миллионго Амантур сервис деген компания тендерден утуп алып, бүгүнкү күндө курулуш иштерин жүргүзүп атат. Курулуш иштери август айында башталган, 6 айлык мөөнөт менен келишим түзүлгөн. Жалпы долбоорго токтолуп кетсем, бул Ош шаарынын Жиделик көчөсүнөн баштап Касымбек көчөсүнө чейинки 1 километрдеги аралыктагы аймак ахват болгон. Ал жердеги ирригационный системалар, инженердик коммуникациялар, жолдор, ошондой эле көп кабаттуу үйдүн айланалары, аллеялар, тротуарлар бүт жаңыдан алмашуу иштери каралган. Бүгүнкү күндө бир 5000 квадрат жерге таманташ брусчаткалар басылды. Ошондой эле эски брусчаткалар Разаков, Масалиева көчөлөрүнө, ошол жерде жайгашкан 2 садиктин ичине, мектеп 27 мектептин ичине басуу иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле бүгүнкү күндө 6000 квадрат метр асфальт басылды, 6500 метр ирригационный лотоктор коюлду, 62 электр мамынчалардын столбалары полностью демонтаж болунду. Бүгүнкү күндө ошондой эле ошол жерде жайгашкан өзүңүздөр көрдүңүздөр, юридикалык колледждин тосмолору толугу менен ошол долбоордун алкагында, бирок юридикалык колледждин каржылоосунда өздөрүнүн заборлорун алмаштырды. Кожно-венерологический больница өзүнүн заборлорун алмаштырды. Ошондой эле долбоорго кирген, ошол жерде Ош шаарынын мэриясына караган 27 орто мектептин 175 метр забору жаңыдан алмашылды. Ошол жерде бүгүнкү күндө фонтандарды жана түнкү жарыктандыруу системаларын коюу жана асфальттоо иштери бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Куручу ишкана тарабынан ошо 2021 жылдын аягына чейин пайдаланууга тапшырабыз деген убадаларын бүгүнкү күндө берип жатат. Бүгүнкү күндө курулуш иштеринин бир 50-60% аяктады десек жаңылышпайбыз.